Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana. İnneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilmen ve fahmen ve alhiqna bis salihin. Rabbi yasir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün inşallah Matnul bina boyunca sarf sabağız. 5-ci sabaqtabız. 2-ci babqa kelgen elek. Al-babu saniga kelgen elek. Buga çeyin 1-ci bab büttük. Ağından aldın sabaqlarda sarf ilimine girişü, anıqtamalары, faydalары, jana qanday kitaplar okulat, manhajlарын ötkönbüz. Bugün bolsa inşallah 2-ci sabağımızda 2-ci babdan başlayız. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب الثاني kitabınızlar barыңızдарда бар. Kitabı жоқтар жақында отып алсаңдар, қарап жүрген көр. الباب الثاني. Bab degende эмне маани берет деген элек? Бапты кайсы маани бапты бина десек болот дегенбиз, дагы вазн десек болот дегенбиз, сыйга десек болот дегенбиз, же форма депсек. Bir ыр жазган элек. 6 бапты түшүндүргөн. Ким айта алат? Фатху доммин фатху касрин фатхатан, касру фатхин домму доммин касратан деп. Фатху домминде эмнени максат кылат элек? Фейл мадидагы, мудариде дагы айын барабары фатху домминде, фейл мадисинде фатху фатхалы болот, домминдечи фейл мударисинде domma olur. Ошондой эле бүгүнкү 2-ci bab al-babu sani. Kişine biraz eskiye gelүү үчүн айтылып калды. Al-babu sani'de. 2-ci babtын ачкычы кайсыл? 2-ci babtын ачкычы эмне деп айтабыз? Ошону Fathu kasrin деп айтабыз. Ошол 2-ci babtын ачкычы. Жокса 2-ci babtын аламаты десек дагы болот, 2-ci babtын ачкычы аламаты. Al-babu sani fa'ala yaf'iluken. Demek fathu domminde fa turabı kasrinde yaf mınday kılaldağı emin uşunun aslına jazalı. Fatha feil madisinin ayın barabarı emne bolot? Ayından harekatı degen söz barabarı jönökay sözünü aytsak. Ayın bolot at. Al emi fatha bolot ayında. Feil mudarisinde ayında emne berip atабыз? Себеп kasrin деп атабыз. Демек бuyakta kasri беребиз, Kasr беребиz. Yaf'ilu болду. Демек 2-ci babtын аламаты кайсы? Fathu kasrin. Fathu kasrin эмне десе? Fathu feil madinin ayının harekatı fathal болот. Feil mudarisi болсо ayını kasral болот дегенбиз. Түшүнүктүү болду? Биринчиси бул жердеги эмне үчүн биринчисин окубайбыз? Бул mabni өзгөрбөйт. Бул дагы өзгөрбөйт. Түшүнүктүү болду? Бул дагы өзгөрбөйт. Натыйжада бизде ортоңку тамганын аракетин издеш калат сарфта. Фа'ала яф'илу муну бап десек дагы болот дегенбиз. Туурабы? Ошондой эле ушуну эмне десек болот? Вазн десек дагы болот. Вазн эмне эле? Кимесинде бар? Тараза. Кандай тараза? Ошол таразага карап туруп, же ошол калпка карап туруп, же ошол өлчөмгө карап туруп, мисалы ар бир устанын өзүнүн бир нерсени өлчөй турган өлчөм куралы бар деген элек, метри же жана уровень текшерген. Ошол сыяктуу сарфчылардын койгон нерсеси, өлчөй турган сарф таразасы десек болот, же болбосо алардын калпы десек болот, алардын формасы десек болот. Алардын формуласы боюнча ушуну вазн десек болот. Вазн баб деген. И ушунун эмнеси дагы бар? Бина деп дагы маани берсек болот. Бина деп. Бина эмне эле? Кимесинде бар? Курулушу сөзмө сөз жалпылай оторсок, бирок бир сөз менен айтканда унутпаңыздар. Мисалы, мыякта ро деген сөз турат, Алифтен баштайлы. Алиф, б, т, анан ро, анан дагы эмне ро деген кайсылар бар? Мисалы до бар турабы? Дагы кайсы тамгалар бар? Сот, айын, айыңар яга чейин. Ушул тамгалардан биз, ушул тамгалардан мисалы эме деген сөздү алалы.
Ушул тамгалардан башкача кылып жазып, башка сүрөтмө жазып берейин. Дот тап келдик. Туурабы? Анан ушул жактан рону тандадык. Анан бән алып келдик. Туурабы? Бән алып келдик. Тамгалардын арасынан алып келдик тамгаларды. Сөз курадык. Сөз курагандан кийин харакаларын бердик. Туурабы? Аракеттерин бердик. Аракеттерин бергенден кийинки курулган нерсени эмне дейт экен? Бина деп айтат. Ошондо тамгалардын харакеттери менен коюлуп келиптирип, анан ошол бир сөз болгондо турушу менен, харакаттар менен кошо турушу менен турган сөз эмне дейт экен? Бина десек болот экен. Түшүнүктүү болду? Дал ушул сыяктуу эле. Ушул сыяктуу эле. Муну алалы. Не кылабыз? Ушул сыяка биринчи тамгаларды алып келдик, туурабы? Анан харакасын бердик. Берилгенден кийинки сөздүн турпаты эмне дейт? Бина деп айтат, хайатул калима. Ошол сөздүн түзүлүүсү. Муну бина деп айтат. Ушуну баб деп айтат. Ушуну вазн деп айтат. Жолсо бабул аввал, жолсо бина деп айтат. Эми ар бирөөнүн өзүнүн баардыгы окшош болуп атпайбы? Ар бирөөнүн өзүнүн жактарынан карасак болот да. Мисалы, сиз бирөөгө баласыз, сиз бир адамсыз, бирок бирөөнүн баласыз, бирөөгө агасыз, бирөөнүн инисиз, бирөөнүн доссуз, бирөөнүн кошунасыз, бирөөнүн устазсыз, бирөөнүн окуучусуз деген ар ким ар кайсы жагынан карап атпайбы? Дал ошол сыяктуу биз ушул сөздү келгенде вазн баб жагынан алсак, бабты түр дегенбиз, биринчи түр болсо кайсы бир китепте парода деп келген. Вазнын алсакчы, вазн жагынан алганда кайсы жагынан карап атабыз? Вазнда биз ар бир ошол вазн болсо, ушуга салып көрүп атабыз формага. Демек, муну эмне дейт? Салынган нерсени мавзун деп айтат. Салынган нерсени муну эмне дейт эле? Мавзун деп айтылат болчу. Буга тараза жагынан салынган мавзун болду. Бина жагынан алсакчы, бина жагынан. Сөздөрдүн курулуп келүүсү, тамгалардын курулуп келип, аракеттери менен сөзгө айланганда, ошол жагынан ал бина болуп атат. Туурабы? Баб жагынанчы? Баб жагынан. Жок, баб жагынан, түр жагынан, туурабы? Биринчи баб, экинчи баб, үчүнчү баб. Анан эмне үчүн биринчи баб келди, мисалы, фатху доммин деп. Эмне үчүн анан кийин касра келди, 6 бабты мындай деле кылсаса болот беле? Акыл жагынан, туурабы? Негиз болот эле, бирок кээ уламалар ошо иллаттарын айтат. Бул себеби мындай болот, бул мындай болот, ошол себептен биринчи баб келди, экинчи баб келди деп. Бирок ал нерселерге кирбейбиз, башта айлантпаш үчүн, Кеттик эми. Мавзунуху дараба ядрибу болду. Бул мавзунуху деген. Вазн дегенде түшүндүк азыр эмне экенин, ага салынган нерсе мавзун, ага тартылган нерсе болуп калат да сөзүбүздө отурсок. Туурабы? Жоксо ошол калыпка түшкөндөн кийин чыккан нерсеси, калып кандай болсо, ага салынган нерсе деле ошондой болот, туурабы? Кандай формада болсо, ага салсаң, лай саласыңбы, цемент саласыңбы, кыскасы же ун саласыңбы, ал эмне болуп калат? Ошол формулада болот. Бизге ушуга мисал фаала деген айын барабар фатхалуу, фейл мадиси, мудариси айын барабар касралуу, туурабы? Ушуга биз бир сөздү алып келсек, точно ушунун эмесине түштүбү? Туурабы? Бул бияка түштү, бул бияка түштү, бул бияка түштү. Бул бияка түштү. Бүт окшош. Демек, бул формулага бул мисал түштү. Же болбосо, мисал дегенде маани берип койсок. Бул формуланын мисалы канакей? Бул болду да. Эми дагы жакшыраак түшүнүктүү болуш керек. Иншалла. Караңыздар эми. Ал-бабу сани фаала яфилу болду. Демек, фаала яфилу баб десек болот, вазн десек болот, бина десек деле боло берет. Баары окшош, бирок кайсы бир жагынан айрылат бири-биринен. Кеттик. Фаала яфилу мавзунуху бул жердеги домирлердин баары бир экинчи бабка кетет, Аламатуху бинауху деген баарысы. Дараба ядрибу мавзуну болду. Аламатуху белгиси эми. Белгиси. Эмнени белгиси? Экинчи баб белгиси эмне? Фатху касрин. Ошону айтат. Биякта кайсы сөзүн айтат? Ан якуна айну фи'лихи мафтухан фил мади. Fe'l madide өткөн чакта, fe'l madi эле кетербиз, болду, өткөн түшүндүрүп беребиз. Fe'l madi өткөн чак, мудари учур чакта эле. Fe'l madide айнынын fe'ildin, fe'il, айну fe'il деген, fe'ildin айны болот, не болот? Фатхалуу болот деген. Түшүнүктүбү? Мафтухан фатхалуу деген сөз, fe'l madi, fe'l madide деген. Wa maksuran fe'l mudari. Fe'l mudarидечи?
Kasralуу болот деген эле сөз, Wa bina'uhu degende. Эми бина. Сөздөр курулуп келип үйрөттүк, көрсөттүк, кантип келгендигин. Бул түшүнгөнгө жеңил болушуна айтылган сөз. Андан кийин bina'uhu ушинтип ушул тамгалар биригип келип туруп, анан эмеси фаткалуу болгондо айын барабары, фейл мудариде касралуу болгондо эмне үчүн бина кылынган? Фейл мутаадди үчүн дейт. Не дейт биякта? Wa binahu aydan lit-ta'diyati galiban. Бул да галибан деген кандай маани эле? Көбүнчө фейл мутаадди үчүн колдонулат экен. Фейл мутаадди. Wa qad yakunu laziman. Кейде болсо? Лазим болуп калат. Ал эми ушул жердеги галибан менен көбүнчө менен кеденин эмне айырмасы бар? Бул жерде wa qad yakunu laziman ке десе ке деле сейрек эле деген сөз эмес. Эмнеге салыштырмалуу азыраак болот деген? Мутааддисине караганда азыраак болот деген. Ал эми мутаадди менен лазимдин маанилерин эмне дедик элек? Өтмө этиш, бизче айтканда, же өтмө эмес этиш деп, бир ошол аткаруучунун же фаилдин кыймыл-аракети башкача мутаадди болсо, башка жак өтөт. Туурабы? Мисалы, ушул лазыкы дороба зайдун алалы, дороба зайдун алалы, дороба зайдун. Зайд урду дегенде. Кыймыл-аракети, уруу кыймыл-аракети каяка кетип атат? Бияка, мисалы, амр деп коелу, Зароба Зайдун Амрон деп. Ошол кыймыл аткаруучунун, же болбосо ээсинин кыймыл-аракети экинчи тарапка өзүнө калбастан башка жака өтүүсүн фейл мутаадди деп коет. А бир кыймыл-аракет өзүндө калсачы, ал фейл лазим болуп калат. Туурабы? Мисалы, жаласа деген сөз алалы. Жаласа Зайдун. Зайд отурду болду. Зайддин отуруусу каякта калды? Мисалы, мен жаласту десем, мен отурдум. Кыймыл-аракетим өзүмдө болду. Өтүп кеткен жок башка жака. Туурабы? Жаласа Зайд отурду. Кеде болот, бирок салыштырмалуу кеде деген, азыраак келет деген сөз, Мисалул мутааддиге берди, нахву дараба Зайдун Амрон. Зайд Амрды урду деген сөз. Мутаадди өтметиш. Мунун мурунку сабакта дагы түшүндүрүлгөн болчу. Дараба Зайдун Амрон. Зайддин кыймыл-аракети каяка өтүп атат? Амрга өтөт. Жаласа Зайд каяка болуп калды? Өзүндө калып калды деген сөз, Мисалу лазим нахву жаласа Зайдун. Ошо менен экинчи бапты бүтүрдүк. Дагы мындан дагы терең кирбейбиз. Кийинки китептерде киребиз иншалла. Болду, ошо менен бүтүп кете берели дагы 3-чү бапка кирдик. Караңыздар. Al-babu salisu. Al-babu salisu. Мунун ачкычы кайсыл? Фатхатан. Мунун ачкычы кайсыл эле? Мунун ачкычы фатхатан болчу. Мунун ачкычы можердан бул касраны өчүрөбүз. Дагы. Фатху фатхин дейбиз, фатхатан дейбиз, Фатхатан. 3-чү баптын фатхатани. Амел кичине болуп калды. Фатхатан. Фатхатан максат эмне? Фейл мадисиде дагы фатхалуу болот, мудориси дагы фатхалуу болот деген сөз. Бул вазн. Мавзуну кайсы мавзуну? Мисалы. Мынаке. Фатаха. Яф. Атайын могу жерде. Булардын эмесин жазылсам дагы, башкалардын харакатын жазсам дагы, ошол сарфтагы өзгөрүп жатканды кызыл менен жазып атам, билиниш үчүн. Фатаха яфтаху. Ушулар харакалар өзгөрүп атат. Биринчи бап менен айырмасы эмне болду? Экинчи бап менен айырмасы эмне болду? Биринчи бапта домма болгон, экинчи бапта каср болгон фейл мудори, 3-чү бапта фатхалуу болуп атат деген сөз. Туурабы? Фатхалуу болуп атат деген сөз. Бирок мындай кылып түшүндүрүп берсем дагы болот. 3-чү бапты кайра бүгүн эстегенге. Мисалы, фаала баарына эле көрүнүп болуш керек. Фаала, камерага деле көрүнүп болуш керек. Фаала болуп атат. Фаала дегенде ушунун ичинде эле 3 нерсе бар болуп атат да. Туурабы?
Qaysi 3 narsa bo'ldi? Bunaki yaf anan yaf anan tez yazib o'tam. Ko'ngil urmaysizlar. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Shun tipdagi sxemalar olsangiz bo'ladi. Tushunga yengil bo'lish uchun. Jana g'ir turunda yazdingizlar, burun emek qilib yozib bergan, bunday qilib yozsangiz bo'ladi. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. 3 harakat ketdi уже. Fatha ketdi, domma ketdi, kasra ketdi, yana fatha ketdi. Tushunib bo'ldi? Javob bo'lsa fathu, dommin, fathu, kasrin, fathatan deganda. Bu fathatan nenin alamati? 3-babdan alamati. Biroq bir masala bor. Qanday masala bor shu yerda? 3-bab boshqalardan ayirmalanadi. Berki bablardan. Birinchi ayirmalanganligi fathatan bo'ladi-da, fe'l mudorisidagi fatha bo'ladi. Biroq bu 3-bab bo'lish uchun bir shart qo'yilgan. Bir shart qaysi shartlar? İzhar tamgalar qaysilar? Halq tamgalari. İzhar tamga tajvidda. Hamzaha, aynha, g'aynha. Hamzaha, aynha, g'aynha. Bunaki hamza, ha, ayn, ha, g'ayn, ha. Qancha? 6 tamga izhar tamga. Bo'lsa halq tamgalar deb aytadi. Tamoqdan chiqqan tamgalar. Hamzaha, aynha, g'aynha. 3-bab bo'lish uchun qarangizlar. 3-bab bo'lish uchun atay jazayn. Ayni uşul tamgalardan birösü bo'lish kerak. Hozir misol men daha yaxshi tushunamiz. 3-bab bo'lish uchun, o'sha yaf'alu bo'lish uchun ayni hamza tamgalardan ne bo'lish kerak? İzhar tamgalardan birösü bo'lish kerak. C bo'lsa lami. Cebul. O'shanda nima bo'layotgan? O'shanda 3-babdan 3-bab bo'lib hisoblanayotgan. 3-bab. Fathatan ichine kiradi. C bonusu bo'layotgan. C ayni izhar tamgalarning birösü bo'ladi. C lami izhar tamgalarning birösü bo'layotgan. O'shoni biz nima deb aytamiz? 3-babdan deb aytamiz, 3-babdan deb aytamiz. Misoli, o'shunday so'z alaylik. Fataha qaysi babdiki? 3-bab. Bu yoqda ayn barobar nima bo'lib turadi? Ha qaysi tamgalardan? İzhar tamgalarından. Tushunibmi? O'rtasına misol beriladi, o'rtasına. Ayn barobarina. Zahaba. Zahaban da bersak bo'ladi. Qarangizlar. Za anan ha zaha zahaba. Bu faalanın lemesi bo'ldi, to'g'rimi? Aynim ne oldu? Ha bo'ldi. Ha bo'lsa qayerdan? İzhar tamgalardan. 3-bab bo'lish uchun sharti, alamati nima ekan? Alamati mazisidagi, mudorisidagi fathali bo'ladi-da, biroq bir shart bilan ayni je lami izhar tamgalardan birösü tamgasi bo'lish kerak deydi. Endi tushunukli bo'ldi bo'lish kerak. Misolda bir so'rab bersam, sizga so'rab bersam, sizga bir so'rab bersam. Qaysi babdan? Sebep, dalil? Dalil ayindan da kelgan. Yo'q. İzhar tamgasidan bo'lgan. Qaysi o'rtasi nima bo'ladi? Ayn barobari. Fatha bo'ladi. Yo'q, qaysi bo'ladi? Ayn bo'ladi. Ayn bo'lsa o'zi izhar tamgalarining birösü. To'g'rimi? Demek bunu fe'l mudorisini qanday o'qish kerak biz? Fe'l mudori kelganda. Ne o'qish kerak biz? Ayn fathali beramiz. Fathatan emas böyle. Sarf bo'lsa nima aytadi? Sarf ne deganlar? O'sha mo aqirqi tamgaga cheyinki menin tamganing harakatlarini yurutadi, qo'ygan yurutadi deb, yozgan, o'qigan yurutadi deganlar. Misol sizga so'rab bersam, sizga qarsizmi? Men sizga so'rab beraman. Sizga so'rab bersam,
Qaysı baptan? Qaysı baptan? 3-cü bap mı? Dalil? Ne? Ayın baravar ne oldu? Hamza menen gelip o'tadi, to'g'rimi? Hamza bo'lsa qaysi tamg'alardan? İzhar tamg'alardan. Tushunibdimi? Tushundingizmi? Yaxshi. Mana o'qiymiz, qarangizlar ham. Al-ba'u thalithu fa'ala yaf'alu dedi. Bu vazn. Mavzunu-chu. Mavzunu fataha yaftahu dedi. Fataha yaftahu. Yaftahu qaysi vaznga tushadi? Yaf'alu. Fathatangacha, yaf'aluga tushadi. Mavzunuhu. Babul sani degende, mavzun degende, bina degende tushunib boshladik bu-ja. Bardı qaytalanıp göredi. 2-nji bapta dele oşol mutaaddi mavzunu, 3-nji bapta, 4-nji bap ayağına çeyin ol 35 formulanın bardığını tushunib kete beredi. Mutaaddi bul deb kete beredi. Munçançı bapta. Mavzunuhu fatah yaftahu alamatuhu en belgisi. 3-nji bab ekenini qayaktan bilebиз dese, an yakuna aynu fi'lihi maftuhan fil madi wal mudari'. Fi'l mudari'da dagı, madida dagı fa'alanın aynının harakati emne bolot deydi? Fathalı bolot deydi. Azırkı düşündürüp bergen nersenin az oku bu yakta qara söz da okup berip otama kitaptagi. Bir şartı menen ekan, qaysi şart? Qanday şart qo'yildi ele? Ayın lam baravari izhar tamg'alarning birisi bo'lish kerak degan. Bir şartı qarangizlar. An yakuna aynu fi'lihi fa'alanın ayni aw lamuhu javob bo'lsa lami. Fa'alanın fi'ildin lami harfan deydi. Bir tamg'a bo'lish kerak. Min hurufil halq. Halq tamg'alarning birisi. Boshqa aytganda izhar tamg'alarning birisi. İzhar tamg'alar qaysilar? Va hiya sittatun hurufil halqlar. Va hiya degan. Al hamzatu wal ha'u wal aynu wal ha'u wal ghaynu wal kha'u dedi. O'qisangizlar, tushunib qaldingizlarmi? İbarani o'qib turib, so'zni söylemde o'qib turib, tushunib qaldingizlar уже. Alhamdulillah. Wa bina'uhu aydan lit-ta'diyati deydi. Buldagi binasi nima ekan? Mutaaddi uchun kun. Mana o'shalar so'z alalı. Fataha degan so'z alalı. Açtı. Evden açtı. Mana ki az molarda o'chirayin. Vaqt o'chirayin. Fataha degan so'z alalı. Açtı. Kim açtı? To'g'rimi? Zayd açtı deyli. Emneni açtı. Kimdi emneni degan so'rov talabı javob beradi degan bize. Al-baba. Bravo, baba. Eshikni açtı. Maf'ulun bih deb aytgandik. Buni sizlar to'liq do'shdi bilan. Maf'ulun bih. Zayddan qiyin harakat qayerga ketdi? Eshikka ketdi da. Demek fe'il mutaaddi deydi. Va binahu aydan degan dag'i degan ma'niya, aydan degan so'zning adoa degan ichdan kelgan arqa birikine girmaymiz. Ani bar boshda o'tpay. Qisqachalar dag'i degan ma'niga ketaveramiz. Va qad yakunu laziman kayda bo'lsa fe'il ushul 3-chi babda mutaaddi bo'ladi, kayda lazim bo'ladi. Lazimgacha ne degan misol berdi? Zahaba bo'ldi-da. Zahaba. Zayd ne oldu? Zayd ketdi bo'ldi. Zayd ketdi. Ketuvisi qiyin harakat o'zinde de. O'zidan chiqpash kerak. O'zidan chiqib o'zinde qolish kerak degan so'z. Qiyin harakat. Fe'l lazim ekan, qiyin harakat o'zinde qolish kerak. Fe'l mutaaddichi o'zine ketdi. Misal mutaaddi qarangizlar. Fataha Zaydun al-baba. Zayd neni açtı? Eshikni açtı. Ve misalu lazimçi nahu zahaba Zaydun, Zayd ketdi bo'ldi. Bunun içinde daha ko'p şartlar, bir narsalar var. Alarga da girmeymiz, ketdik. Birinci kitapta uşul matın qanday bo'lsa oşunday ele ketemiz. Jalpı tushunuk bo'lishuna tafsillari var, girişin qajeti yo'q. Главное az biz emden tushundik. 3-chi bab neden ayırmalanat ekan? Fathatan bo'lat ekan. Anan ayn jalami izhar tamg'alarning birisi bo'lat ekan. Bütdü. Ek söz bilan aytganda uşul. Uşun tushundikmi? Bu uşul ekan. 3-chi babdan ekan. Mutaaddida bo'tgan, keyda lazim bo'tgan degan so'z tushunsak. Bu 3-chi babdan 3-chi formulani öğrendik degan so'zda. Bu kitap boyunca 35 forma var deganmiz, 35 formula var. 35 formulanın biz hazır 3-chi formulasini o'tdik degan so'z. 4-chi babız. 4-chi babız.
Al-babu rabi. 4-bab. Al-babu rabi. Жазып берейін да ушундай болуп. Тартып алсаңыз болады. Тартып алам дегендер, жазып алам дегендер жазса болады. Бұйырса запись кетіп жатады, а? Мақта Гүлжігіт ұстаздар қойышат, Нұрым Мұхаммед ұстаздар. Кеттік, қайрылы ұшыны, боларын өзгөрді өшірбейін. Мұнысын өшірейін, ана мұның харакатын өшірейін. Байқы бадастар. 4-бab. Al-babu rabi'u. Бұл бапқа көңіл бұрабыз. Айырмаланды. Не айырмаланды? Фаиля болданан? Яф'алу болды. Бұл кәсру фатхин болча, ачқыча. Ачқыча мдәлі? Кәсру фатхин. Қайталы отам, мұның бар бізге есізге син қалсын. Жаңы оқытқанда ор болады. Жаңы оқытқанда туман болушы мүмкін, жақсы түшінбей қалышы мүмкінбіз. Бірақ еш қызылат болбайыз, үміт үзбейіз. Bir кітапты азып жақшылап бір сері тасауыр алып алсақ, түшінік алып алсақ, екінші кітап келгенде ушуларды өтөбүз. Бирок башкача тартипменен, башкача жагы менен. Негизи ушул өтөт. 3-чү китепке деле ушуну, 4-чү китеп кирсең деле ушуну, бирок кичине кошумчалар менен кирип баштайт. Андыктан кээ бир түшүнбөй аткандар болсо, эч кыжылат болбой, жакшылап көңүл буруп аракет угуп отурсаңыздар, анча-мынча уктап калбай. Al-bab rabi'u fa'ila yaf'alu oldu. Bunun mavzunu qaysilemi? Mavzunu. Ne oldu? Buna vazınlarga түшүп атат. Тамгалар азыр пока окшош, бирок болгон несинен айырмаланат азыр? Харакасынан өзгөрүлөт, бу кас анан я ламу деп. Ya'lamu deb o'zgardi. Tamg'alari o'xshash, harakalari da o'xshash. Tamg'alari da o'xshash, harakalari da o'xshash. Bu formulaga bu tushganda buni nima deydi? Mavzun deydi, Buni vazn deydi. Tamg'alar birigib terib, harakalar bilan qo'yilganda nima deydi ani? Bina deb aytadi. Alhamdulillah. Alomat nima ekan? Kasru fathin. Bunisi kasra, miyag'i fathalu deydi. Fe'l modisi fe'l modisi kasralu, fe'l mudorisi fathalu. Oңой болып баштады ғой? Кішіне. Аламат деген белгісі деген. Дайым айтып, ұрық соқты айтқам, жаңада азыр айттым оқшайым, белгісі деп. Мысалы, мо екі, қараңызшы, мо екі оның. Бардығы, не дейіз, пломас, не дейіз? Маркер дейіз. Маркердің бір-бірін айырмаланған белгілер емне? Светтерінде, қызыл бүрөсі, жашыл бүрөсі қара, Тағы ошол сыяктуу баптардын өзүнүн белгилери болот деген сөз. Биринчи баптын белгиси кайсыл болду? Фатхудом мен. Үчүнчү бапчы? Фатхатан. Төртүнчү бапчы? Касру фатхин. Ал деген сөз эмне? Касру фатхин деген. Жок, ал эмне деген сөз? Фейл мадиси? Фейл мадиси эмне болот? Фейл мадиси ayını ne olur? Ayını. Fathalı olur dağı. Fe'l mudarisin ayını ne olur? Kasrunçu. Kasru fathin desek. Fe'l madisi. Anladın? Fe'l madisinin ayını kasralı olur. Fathu degen söz. Fe'l mudarisinin ayını ne olur? Ayını fathalı olur degen söz. Bu misal olsa, formül olsa bu misalıdır. Bu vazn olsa bu mavzunu. Çünkü Qarаңыз элем. Mavzunuhu alima al-bab rabi'u fa'ila yaf'alu. Durabı? Mavzunuhu alima ya'lamu oldu. Düştü. Ve alamatuhu an yakuna aynu fi'lihi maksuran fil madi ve meftuhan fil mudari'i. Fi'l madide aynının hareketi qanday bo'lish kerak ekan? Başqa aytganda fi'l madide 4-bapdan aynının ayni var go, fa'alanın harakasi qanday bo'ladi? Qaysi harakat qo'yiladi? Fatha o'ylab, kasra o'ylab, domma o'ylab. Qaysi o'yladi? Kasra o'yladi. 4-bapdiki. Fe'l mudorisiga ayn barabarında fatha o'ylab, kasra o'ylab, domma o'ylab. Fatha o'yladi degan so'z. Alomati degan shunday ma'ni bilsak bo'ladi. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما وبناؤه أيضا للتعدية غالبا
Bunun binası emне eкен? Bunun binası dagı. Ha? Бирок мутаадди етиштейт, кейде лазим келет. Бирок бул тескерисинен. Көбүнчө лазим болот, кейде мутаадди болот. Муну излеп чыкканда бүт сөздөрдү мутааддиге караганда лазим етиштер эмне экен? Көбүрөөк болот. Бул жерде кичине тескеринен, жазып коюңуздар. Айырмалап жазып коюңуздар, Мисал мутааддигин алалы. Алима Зайдун. Зайд билди, эмнени билди? Bir masalani bildi. Misal şu yerde versek, Alima Zaydun anan meselete de kitap boyunca getireli. Bir meseleni Zayd emne kıldı? Bildi, bilüsü arjaka gitti diye kıyma hareket. Misal mutaad nahu alima Zaydun el meselete ve misalu lazim dik olsa şu. Vacila degen. Buna qaraybiz. Ve emnege alam eme koyuyoruz. Emnege kasra koyuyoruz. Emnege kasra koyuyoruz. Üçüncü bab dönöke bolsun pakas. Dördüncü babdın alamatı. Kasralı bolot. Kasralı bolot. Vacila ne oldu? Misal vacila Zaydun degen söz. Vacila Zaydun. Vacila manisi ne? Yok. Korku degen mani var. Biroq qanday korku mesele? Qanday korku vacila dedi. Qanday korku? Sarsana жүрөгүң сарсана менен биргеликте жүрөгүң тынчтыбай кыжалат болуп бирок аябай катуу коркой титиреп ошого важила дейт. Коркуп атасың, коркконуңда дагы жүрөгүңдө тынчтык кетип, жүрөгүңдөн тынчтык кетип, катуу корку келип, өтө катуу корку келип, анан ошон биргеликте эмне бар? Сезим бар, сарсана бар да, кыжалат эмне болуп кетем деп, сарсананы важила дейт. Корку бар да, корку деген сөз бар, хашия деген бар, важиланын мааниси ошол маани. Коркунун бир канча синонимдери бар сөзүнүн, бирок важила дегенде ошондой бир кыжалатчылык менен биргеликте катуу корку да, жүрөгүңдөн тынчтык орнобой кыжалатчылык менен биргеликте корку. Куранда Анфал сүрөсүндө иннамал муъминун аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум дейт. Эми түшүндүңөр маанисин. Кандай маани? Эгер муъминдар чындыгында муъминдарга иза зукираллах, эгерде Аллах Тааланын зикир Аллах Таала айтылса, жосо Куран аяттары окулса, не болот? Жүрөктөр титирешет деген. Аяттарды укканда, аяттарды окуганда жүрөктөр титирешет. Кандай титирөө экен, кантип коркушат? Жүрөгүнүн кантип келечегинен, туурабы? Кандай болот, эмне болот? Жүрөктөрүндө корку, кыжалатчылык менен жүрөктөрүн коркушат. Деген бир сөздөн жакшы маани чыгарып алсак болот экен. Бул мутаадди көбүрөөк келет бекен же лазимиби? Лазими көбүрөөк келет экен. Бирок бул вазындын 4-чү баптын кичине бир аз айырмачылыктары бар. Ошолорго токтолуп коелу. Ошолорго токтолуп коелу. Канча убактыбыз бар биздин? Az sağ düşüne daha bir 7 minut kaldı. 40 болгонго, Бул ошол 4-чү бап. Мен муну өчүрөйүн. Тамат, өчүрөйүн. Могу жерден баштап. Көп колдонулат. Кайсы абалдарда көп колдонулат. Биринчиден кайгы учурларда көп колдонулат. Ачуу келген учурда көп колдонулат. Эми кайгынын тескериси кайсы антоними? Кубануу. Ачуунунчу? Сүйүнүү, ачуу болгондо сүйүнүп турат. Ошол абалдарга колдонулат. Көп колдонулат. Ошол абалдарда көп келет. Ачуулукту билдирген, ошондой эле кайгырууну билдирген, ошонун тескериси кубанууну, сүйүнүүнү билдирген сөздөр көп келет. Мисалы, Алима да турабы? Не болот? Хазина болот, фаила болот да. Хазина не деген сөз? Кайгырды болот, Кайгырды. Ачуулукту билдиргенчи?
Ne болады? Ғадиба болады, туурабы? Адамдын ичиндеги ачуу болгон сезимдерди, кайгырган сезимдерди билдирип атат. Ошондой эле сүйүнгөнгөчү фариха. Мына мунун тескериси, Тескериси эмне болот? Кандай болот харакасы? Аягын эмне коебуз, моягын аягын эмне коебуз? Ронага. Касра коебуз. Себеби фаиля вазында. Тура фатиха. Ғадибагачы? Ғадибага эмне дейбиз? Дохика же саида дейбиз, Саида десек болот. Мунун тескерисинде. Тура ачуу болуп турбай, кайра бактылуу болуп турат. Кубанып турат, сүйүнүп турат. Саида. Демек, кээде ачуулуу, кайгылуу, анын тескериси эмне колдонулат экен? Кубанган учурларга, ушундай абалдарга көп келет. Мындан тышкары, ооруганга да колдонулат. Оорулуу абалды да билдиргенге, анын тескериси сакайган, сак болгон, саламат болгон абалын да билдирет. Мисалы, эми түшүнөсүңөр. Могу кайсы абалдарга билдирип атат? Жазып алсаңар болот, Кайсы абалдар? Оорулуу, кубануу жана кайгылуу абалды. Биринчиси бияка жазып алгыла. Кубануу, экинчиси дагы мааниде келип атат. Оорулуу. Оорулуу. Аль-маратта келип атат, оорулуу абал атат. Мунун тескериси кайсы? Аш-шифа. Туурабы? Аш-шифа. Мисалы, маридо. Туурабы? Маридо. Эмнеге маридо болуп атат? Фаиля вазны түшүп атат, туурабы? Шифаныкычы? Мунун тескериси, окуңуздарчы? Салима деп окуйсуңар, туурабы? Не болду? Касралуу болду, фаиля болуп атат, Бир ооругууну билдирет, ошонун тескериси эмнени билдирип атат? Тескериси сакаюу болгондугун, дени сак болгондугун билдирип атат. Ден соолукту билдирип атат. Ошондой эле түстөргө да колдонулат, өң түстү билдиргенге. Анан жанагындай кем бир нерсенин, адамдын бир жеринин кем болгондугуна да билдирет, Ден соолугу толук эмес, бир нерсеси кем болгондугун да билдирет. Мүчөсү кем болгонго, же болбосо айып деп коет, уюпту. Алван жана уюп. Түстөргө дагы, уюптарга да билдирет. Мисал менен караңыздар. Мен кете берейин, Мен жазайын 4-чү бап менен окугула, Жаздым. 4-чү бап менен окугула. Не деп айтабыз? Бияка эмне беребиз? Касра беребиз. Бул 4-чү бап. Түшүнүктүүбү? Касра беребиз. Хадира болду. Бул жашылды билдирет, туурабы? Жашыл болду дегенди билдирет. Демек түстү билдирип атат, Хадира десе эмнени билдирет экен? Жашыл болду деп. Кызыл болду десечи? Кызыл болду десе, түстү билдирип атат. Эмнени билдирди? Кантип болот? Кантип окуш керекпиз? Хамарау же хамурау же Себеби 4-чү бап. Бир өң түстү билдирип атат. Өң түстөр колдонгондо, эстеп алла, 4-чү баптан экен. Же кайгы, капалы, оору, шифасы тескериси болсо, же сүйүнүч, кубанч болсо эмнени билдирет экен? 4-чү бап деп билет экенбиз. Түшүнүктүүбү? Ушундай бир аз өзгөчөлүктөр бар. Эми жанагы айып же болсо кем, адамдагы кем болгон нерсе. Бир көзү иштебей калса, Бир көзү иштебей калса, не деп айтат? Айтыңыздарчы. 4-чү бап менен окугула. Авира. Бир көз иштебей калса. Тура бир көз көрбөй калса. Бир көз чалгыр болуп калса. Демек, кем болуп калды бир жагы? Авира болуп. Бир буту жакшы иштебей төкөр болуп калсачы? Эмне деп айтат? Мисалы, кем немени билип атат, Эмне деп айтат? Буту иштебей калса, төкөр болуп калса, кайсы сөз колдонулат билесиздерби? Арижа деген сөз колдонулат, Силер өзүңөр окуп көрүлөчү, 4-чү бап менен. Бияка эмне бересиңер? Касра бересиңер, арижа болуп калды. Демек, төкөрү болуп калды, бир саламат болбой калды да. Төкөр айып болуп калды бир жери. Же болбосо көзү жакшы көрбөй калды. Көз Ашыкчалыкка да болот. Азыр, караңыздар. Кара мен жазып берейин. Көзүн жакшы көрбөй калганда амиша деп айтат. Көзү начарлап калса, туурабы?
көзү начарлап калганда амиша деп. Картайып калгандачы харима деп мисалы. Эми кайсылар колдонулду? Биринчи ачуулукка, кайгылуу сезим, анын тескериси сүйүнүч, кубанычка, андан кийин ооруга, оорунун анын тескериси шифа, сакай, денсаулукка, андан кийин өң түстөргө колдонулду. Андан кийин бир нерсенин кем болгон нерсеге, айыптарга, оюптар десе, араб тилинде оюптар. Ошондой эле вакыт болуп калды, акыркы кысымды бүтүп коелу. Ушунусу менен сулуулукка да колдонулат. Сулуулукка дагы колдонулган. Өң көзүнүн, мисалы көзүнүн аябай сулуу экендигине, көзү капкара, бакыракай капкара көз экендигине даижа деп. Мына коюп коелучу. Да, не кылабыз? Даижа деп. Бир мисал берип коелу, даижа. Даижа эмнени билдирет экен? Көзүнүн карайы капкара, анан бакыракай экенин, бакыракай акты аппапакай экендигинин сулуулукка да билдирет экен. Ошондой маанилери бар. Ошо менен алем кээде эме да болуп келет, лазим болуп келет да. Мисалы, караңыздарчы, лаиба. Ойноду да, лаиба зайд ойноду да. Көрдүңөрбү? Ошондой дагы лазим болуп келген дагы. Ушулардан тышкары дагы, булар жанагы бул жерде айтылган маанилерден тышкары дагы ошондой лазим этишинде дагы келет. Ошону менен бүгүн иншалла 5-чи сабагыбызды бүтүрдүк. Кийинки алдын сабагына чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.